Орду мугалимдин алган маянасы менен тиги чиновниктин же таможняда же прокуратурада иштеген жөнөкөй сотрудниктин экөөнүн жашоосун барып көрүп көрчү мугалим менен ошону. Мугалим атаң энең, а тиги балдардын жашоосун карачы. Экөөнүн айырмасы. Мугалимдин бүгүнкү жашоосун кара дагы, же врачтын бүгүнкү, врачта кичине адам өмүрү менен өйдө төмөн кылып алардын баркы бар. А мугалим эмне болду? Биздин аң сезимди калыптандыра турган. Ата энеден кийинки улуу Македонский айткандан мен ата энеме кандай милдеттүү болсом, Аристотельге ошондой милдеттүүмүн. Себеби ата энем мени жаратты, калганын мен Аристотель берди деген. Улуу ойчу мугалимин айтып атат. А биз мугалимди унуткандан кийин бүттү да. Мына ошонун жыйынтыгы алып келип мына бүгүн көчө демократиясы. Bizde demokratiya эмес, анархия, көчө анархиясы пайда болду.